Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Биз ушул Санкт-Петербург шаарындагы Кыргызстандын келечегине кайдыгер карабаган агаларыбыз менен бүгүн пикир алышып, ушул агаларыбыздын кайрылууларын сиздерге сунуштап коюуну туура көрдүк. Андыктан видеонун аягына чейин биз менен болуңуздар. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Мен Осмонов Акбар, Санкт-Петербург шаарында иштеп жана окуйм. Менин айта турган сөзүм, биз убагында жаңылдык. Адашкандын айыбы жок, айрылып үйрүн тапкан соң дейт. Биз убагында адашып, кээ бирлерибиз өз добушубузду саттык, а кээ бирлерибиз болсо кайдыгер мамиле кылдык. Кесепеттин биз азыркы учурда көрүп жатабыз. 50 жылда эл жаңы, 100 жылда жер жаңы дейт. Эгерде ушул темп менен кете турган болсок, биз өз мамлекетибизди жоготуу коркунучунда турабыз. Аны барыңыздар билесиздер. Мен каалабайт элем, эртеңки күнү кыргыздын уулу башка бир мамлекеттин туусун көтөрүп жүрүшүн. Мен каалабайт элем, эртең кыргыздын уулу башка бир мамлекеттин кийиминин ырдап жүргөнүн. Урматтуу кыргыз элим, келиңиздер, ойгонойлу. Болду, жетишет. Мен сиздерди мындан ары адашпоого чакырам. Мындан ары жаңылбайлы. Келиңиздер. Мен макул эмесмин, кыймылга кошулайлы. Биз ар дайым биргебиз. Алга бүтүн Кыргызстан. Ассаламу алейкум мекендештер, урматтуу кыргыз элим. Мен Камалов Бакытбек Махматович. Бүгүнкү күндө 2010 жылдан бери эл катары Санкт-Петербург шаарында эмгектенип жашап келем. Мен негизги айтайын дегеним, өзүңүздөр жакшы билесиздер, биздин Кыргыз өлкөсүндө өзүбүздүн мекенде акыбал жакшы эмес. Буга ар кимдин ою, көз карашы ар кандай болот, албетте. Менин жеке көз карашым, бул биз эл, жалпы журт, кыргыз эли кандай болсок, ошондой гана жыйынтык болот демекчи. Азыркы өкмөттү мен тигиндей же мындай деп айткандан алысмын. Анткени элдин баарына, бешиктеги балага да белгилүү болуп турат. Өзүңүздөр көрүп тургандай, байкап тургандай, эгер биз калыс боло турган болсок, менин укугум бар деген кыймылыны иш жүзүнө ашырып, биздин жигит кыздар бул Москва шаарында түптөлүп, күндөн күнгө күч алып, бул идеянын негизги максаты кыргыз элинин ар бир атуулдун тең укуктуулугу. Эртең Кудай буйрса парламенттик таймаш болгон турат 2020 жыл октябрь айларында. Биз ошондо эч качан сатылбайлы туугандар. Ар бирибиз өзүбүздүн укугубузду так билип, эртеңки мекендин, эртеңки Кыргызстандын келечеги үчүн артыбыздагы жаш муундардын, бала бакырлардын эртеңки күнүн ойлосок, ошого карата жыйынтык чыгаралы. Мен тигини колдогула же муну колдогула деп айткандан алысмын. Менин өзүмдүн жеке оюм, Адахан Кимсанбаевич Мадымаровду так айталам, ошол кишини колдойм деп айталам. Себеби ал кишинин көз карашы, эртеңки күндү көрө билген көрөгөчтүгү мени ынандырат. Ошондуктан мен ушул чечимди өзүмө так кабыл алдым. Сиздер дагы ушул кыймылга кошулуп, колдооңарды өтүнөт элем. Рахмат. Санкт-Петербург шаарынан Кыргызстанга салам.